Социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөсүн кеңейтүү жана сапатын жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам социалдык кызмат көрсөтүү менен алектенген же алектенүүнү пландаган коммерциялык эмес уюмдарды жана ишкерлерди тартууну жана каржылоону караштырат. Программаны ишке ашыруу республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланат. Мыйзам мамлекеттик социалдык заказдын 3 формасын караштырат. Бул социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар, коомдук пайдалуу долбоорлорду мамлекеттик каржылоо, ошондой эле социалдык талондор аркылуу социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү. Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга кызыктар болгон мамлекеттик же муниципалдык орган калктын социалдык кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыктарын аныктоо боюнча изилдөө жүргүзүп, андан кийин табылган көйгөйлөрдү талдоого жана приоритеттерди коюуга тийиш. Мунун негизинде 1 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун программасын иштеп чыгуу керек. Мындан кийин коомдук талкуу жүргүзүп, мамлекеттик социалдык заказдын программасын бекитүү зарыл. Программаны ишке ашырууга киришүү менен бирге мамлекеттик социалдык заказга туруктуу мониторинг жана баалоо жүргүзүп туруу керек. Мыйзам жана мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруунун мөөнөттөрү жөнүндө толук маалыматты Юстиция министрлигинин сайтынан ала аласыздар.